депутатыбыз. Bir özgöçölүгү bu илибиздин. Ошол Манас Ордодой кылып, Чыңгыз Ордо деп өкмөттүк деңгээлде проект жасап, өкмүштүүдай азыр ушул жерден жол тартып атат. Бүгүн барып ошол жакта Чыңгыз Төрөкмүштү бүт областта өзгөчө шекерде мероприятиясына берге катышып коюп чыгып атат. Өзүң алтыным. Ачык айтасың барлык жерде. Урматтуу улуу элдин урпактары, кемеңгер элдин мындай деген кеби бар. Өлгөндөр баркталмай, даңкталмайын, тирүүлөр баркталбайт деген. Ушул өңүттөн алып караганда, же болбосо ушул улуу сөздү улап айтканда, биз кыргыздар улуттун улуу адамдарын убагында урматтап алсак, кийинки муун бизди урматтабайт. Бул биздин бул эмнени билдирет? Бул деген байлыктан ажырап калуун билдирет. Кыргыздын байлыгы хүнтөрдүн алтын эмес. Кыргыздын байлыгы кыргыздын тарыхы, маданияты, адабияты. Бул кыргыздын басып өткөн каада салты, үрп адаты, ырым-жырымдар, мына ушул байлык, бул түгөнгүс байлык. Ана мынагу ушул кыргыздын касиети ушул жерде. Ата бала Айтматовтар жаткан жер. Кыргыздын мамлекетин түптөгөн, кыргыздын мамлекетин күчтөгөн, кыргыздын тарыхын күчтөгөн жерде адамдардын баардыгы ушул жерде жатат. Анан ар бир кыргыздын атуулдук парзы, мойнундагы карызы мына ушундай ыйык жерлерге келип, урмат кылып, ондай мен бүгүн сүйүнүп турам ушу жаштардын келгени. Биз Валентин күнүн эмес, Айтматов баштаган жазуучулар күнүн урматташыбыз керек. Бүгүнкү күн эмне үчүн? Мына бүгүн кыргыз прозасынын эң көрүнүктүү лидери болгон, же болбосо авангард болгон Айтматовдун туулган күнү болсо, кыргыз поэзиясынын ушунчалык деңгээлге жеткенен эң таланттуу акын Алыкул Осмоновдун дүйнө салган күнү. Мына ушул эки адамдын бирисинин төрөлгөн, бирисинин өлгөн күнүнөн Кыргызстандын жазуучулардын күнү болуп калган да. Бул эми кесиптик күнү дейт, эми жазуучулук бул кесип эмес болсо керек. Бул деген насип болсо керек эле. Анткени бул жаратмандык. Аны ар бир адамга эле кесип кылып бере бербейт. Буну жараткан насип кылып берет. Анан ушундай күндөрү ушул жерге мен бүгүн сүйүнүп турам. Анткени биринчиден ушу ыраазычылык билдирип коём. Мен Айтматовдун айылдашы болом, иниси болом. Нуржигит мырза, маданият министри өзү ушул өкмөт башчыны алып келгени бул чоң өбөлгө. Бул чоң жакшылыктын нышаны. Мен жылда ушул жерге келем. Бирок менин кесиптештерим келбейт. Акындар келет, жазуучулар келет. Мына жазуучулар болгону бир 100ге жакын акын жазуучулар калды. Эмне үчүн биз казуучулардын кесиптик күнүн филармонияда өткөрөбүз, жазуучуларды өткөрбөйбүз? Мына ушундай өкүнүчтүү нерселер көп да. Ушуларды биз урматтай албай атпайбызбы? Мына ушу жазуучулардын чыгармасын окубагандан азыр Чыңгыздын маңкурттары көбөйүп кетпеди. Азыр социалдык тармактарды карасаңар, троллдор, фейктер дейби, фашисттер дейби, ушулар күчөп көбөйүп кетти да. Биз колдо бар алтындын баркы жок дегендей өзүбүздүн акын жазуучуларды барктай албадыкпы? Биз китеп окуй албадыкпы? Мына китеп окуп биз киши болдук эле. Азыркы жаштар китептин ордуна WhatsApp'ты окуп атпайбы? Кинонун ордуна YouTube'ду көрүп атпайбы? Мына биз мына Айтматовдун чыгармасындагы чындыктардын баардыгы бүгүнкү турмушта орун алып атат да. Мына дөнөмайлардын баардыгы азыр жүрбөйбү? Ошо дөнөмайлар ушул жерге келбейт. Ушу улууларды урматтап билбесе деги эле мына бүгүн мен үчүн ушу күндүн ачылганынан дагы Артем Эдуардович Новиковдун өзү ушул жерге келип баштап келтирип, эч кимге билдет кылбай мындай Куран түшүрүп кеткени бул чоң мындай жакшылык. Мен жылда келем, бирок вице-премьер кой, министрлер келчү эмес. Акбар Рыскулов келет, анча чакын жазуучулар келет дагы Айтматовду эскерип кетет. Мына бул жакшылык болуп турат. Мындан кийин кыргыздын баардыгы ушул ата бейитке ар дайым келип туруш керек. Биздин касиет ала турган, биздин аруулана турган жер ушул жер. Андыктан могу жаштардын баардыгы ушул жерде турасыңар. Биз ар дайым ушул улуу адамдарды урматтап турушубуз керек. Биз ушул ата-бабалардан келаткан улуу мурастарды улап турушубуз керек. Бул биздин карызыбыз, бул биздин парзыбыз. Рахмат. Рахмат.